Токтогул районунун 49 жаштагы тургуну Маметова Альфия муун ооруларын жабыркап 13 жылдан бери төшөктөн турбай келет. Анын жалгыз жөлөгү уулу болгондуктан бүгүнкү күндө экөө кыйынчылыкта күн кечирет. Баласынын жалгыз кыялы апасынын ден соолугун дарылатып, төшөктөн туруп кетсе дейт. Тагдыры оор үй бүлөнүн абалы менен кабарчыбыз жакындан таанышты. Oluşundan beri şu balam kolundan, şu kişilikliğine bakıp gel atat. Жатқан жерім şu, ortaman Cilalbay, belim oruy, suyu gösüp ketken. Başıman bir kantamır, mayda kantamır jarılıp kettir. Eki jaka Cilalbay, kolu eki utun işleyip şu. Alağadan gelip çıldırak eki jaka. Tutukmayan çay içeyim hep. Жүрөктөн ооруйм. Өпкөдөн жылып аргасы жерден шишикмен. Мен төрөлгөндөн кийин 3 жашымда баштаганмы, 2 жашымда ушундай да баштаган экен да оорусучу. Оорусуна байланыштуу там экөө ажырашып ошо менен тайтабыздын колунда чоңойдук, өзбекстанда. Тайтамдын колунда жашап жүрдүк. Ошо тайтамдын колунда чоңойдук. Ошо орусу мен ошо 2-3 классымда башталды орусу. Ошондон кийин 3-4 класстарымда баспай калды орусу. Баспай төшөккө байрам болду. Palatıp menen jığıldım da. Adayın belim nemetip kaldı, suyu gösüp kettir tabi. Adam başka güç gelgende kantamır jarılıp kettir başım. Ошо мен жакшы болуп калам деп жата бердим эле, күчөп кетип бир көрсө. Алым жетпей калды. Баламды деле кыйнап бүттүм, жашынан ушу. Түндөп күндө ойготом, тынымы жок. Özüm uşu. Hep çayım içerim, razım şu balama. Jalan özü balıp gel atat, karap. Şunun karosu menen. Bir de işte Argün'ün nemesinin okulunda. Kara gelip, tabi aranda araldı bir içerim. Bunu tapkanına geçineden. Bölüp. Aylam git onun kayrılığa tura geldi. Айылда жашаганга мүмкүнчүлүк жок дагы эле. Өкмөттөн сөгүн помощь менен өзүң карап жашашка туура келчү. Анан өз алдымча иштеп аракет кылайын деп Бишкекке келдим. Бишкекте 1 жылдай иштедим. Ошо көрүнгөн стройкада иштедим. Суулукта иштедик ушу. Суулук тийип калыптыр ден соолуккачы. Диагноз кандай? Өпкөгө тийди да. Өпкөнү ауыртарган. Канда бар экен ошо бизде да мамашанын оорусу. Ошо менен мен дагы ошо муун сөөктөрүм ооруп турат. Ошо текшертсек ревматизм болуп чыкты. 1 жылга лечениени койгон бизге дагы. Ошо келип 1 жылдай иштеп, өз алдымча жумуш бияктан баштап иштеп, кирип чыгып караганга ыңгайлуу болуп, ушул жерге келип отурташтым андан кийин. Ошондон бери аякта 5 жыл убакыт өтүп калды ушул жердечи. 5 жыл ушул үйдө жашайм, ушул үйдө жашап, ушул жумушту кылам азыр көргөнүңүздөй. Ошол жумушту кылып атам отуруп. Нан чайыбыз чыгат, ошого Кудайга шүгүр кылып, энем ыраазычылык үчүн. Эненин астында бээ таманында бээ иштейт. Ошо энем ыраазы болсо, көз өтсө да ыраазы болуп жашасын деп. Энемди карап отурам ошо менен. Үйлөнүш керек. Ракетабыз бар, буюрса. Ошо үйлөнгөнгө деле кандайым, үйүм жок, жайым жок, үйлөнгөнгө мүмкүнчүлүк жок. Ошо менен ошо энемди карап отурам ошо менен. Үйлөнсөм кандай болот билбейм.
үйлөнсөм ошо энемди түшүнүктүү кыз алсам дегенде ой ошо энемди түшүнсө депчи. Алым эчтеге жетпей калды. Укол алайын десем акчам болбосо аркасынан дары менен ичип атам, иштеп эле үчүм ал. Сол тарабым полный шишик, бутуман башыма чейин. Кыймылда жатам, кыймылдасам ооруйт. Ошо телевизордон жанагындай кайрымдуулуктардан көрүп калып атам, ушинтип мамашамды ооруган адамдарды көрүп, алардын айыгып келгендерин көрүп сүйүнүп калам. Анан үмүт болот ошо мен да энем ушинтип келип калса кандай сонун депчи.